Дагы бир жолу кутмандуу, кушубак көңүлдүү кечиңиздер менен агайын туугандар. Мынакей бүгүнкү күндө Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Биз дагы бир жолу ушул Келечек турак жай кооперативинен үй алган кардарыбыздын үйүнө келдик. Кудайым бурса бир нече убакыттан кийин ал мырзаны биз куттуктап, өзүбүздүн колубузда белектерди берип, андан дагы ушул Келечек турак жай кооперативинен кантип үй алганды боюнча өзүнүн оозунан толугураак маалымат алганга аракет кылмакчыбыз. Assalamu alaikum. Кандайсың сагындык? Үйгө кирели, босогодон учурашпайт деп коет го. Үйгө учурашып. Кандайсың? Аман эсен жабасыңарбы? Жасоолтор жакшыбы? Жаңы конушуңуз кут болсун. Атайын сизди Келечек турак жай кооперативинен куттуктап келип отурабыз. Бул ушундай өзү ремонту менен ушинтип алгансыңарбы? Же силер өзүңөр алгандан кийин ремонт болгонбу? Ремонту менен, э? Жакшы болду. Сен өзүң студент окушойсуң. Студент, биринчи курс. Биринчи кайсы жерде окуйсуң? Мукта окуйм. Мукта. Окуулар жакшы элеби? Жакшы. Демек ата эне көрдүңбү? Ата эне деген бала үчүн эмне нерселерди кылбай турабы? Ата энеге ушунчалык бир разычылык билдирилип болот экен да. Биздин балабыз студент, ушул биздин балабыз кыйналбасын деп сага жашынакай ушул квартира алып берген экен. Бул ошондо 2 бөлмө болуп атабы? 2 комната. 2 комната, э? Ассаламу алейкум жигиттер. Бул досторуң окшойт, э? Курсташтарың? Акелерим болот. Байкелериң, э? Жакшы. Ушулар болуп чогуу жашайбыз ушул жерде. Чогуу жакшы. Биздин зал. Бул зал экен. Бул балкону да бар окшойт, э, бул жагында. Балкон бар. Ал жака өзүнчө башка жагынан чыкса керек. Кухня тарапынан чыгат. Кухня менен, э? Бул ошондо канча квадрат метр болуп атат? 56. 56. Жатакана. Спальня экен, жатакана экен, э? Эң негизгиси үйүңүз жылуу. Сиздин ойлогондой үйгө максатыма жеттим деп ойлойсуз, э? Ойлогондон да өйдө болду. Андан да өйдө болду. Демек сиз болгону жөн гана жакшы окуп беришиңиз керек экен, болду, э? Ошондо үйдө канчанчысыз сиз? Канча бир туугансыз? Эң улуусумун. Эң улуусу, э? Сагындык мына ушул Бишкек шаарына келип борборго ошо окууга тапшырдым деп айтып атасыз. Бирок сиз окууга тапшырганга чейин бул жерде сиздин жашай турган үйүңүз жок болчу да, э? Ооба, буга чейин үй жок болчу. Квартирада жашагансыз. Же жаңы эле келип эле квартира алдыңарбы ошондо? Жок, келип Сокулук жакта эжемдикине жашап аттым. Ошо жашап аттыңар, э? Убактылуу. Убактылуу. Бирок оюңузда болду да мен да өзүм турак жайлуу болуп, өзүбүздүн үй болсо абдан жакшы болот деген туурабы? Максат болгон да. Максат болгон. Ошол максатыбызга жеттик. Баракелде. Айтсаңыз, ушул Келечек турак жай кооперативинен ушундай үй алып калам деп ойлодуңуз беле? Андай нерсе ойдо жок болчу. Түшкө да кирген эмес, э? Түшкө да кирген эмес. Анан ушу каяктан угуп калдыңар, кантип таап алдыңар дегендей. Ушу үйдөйлөр көптөн бери шаардан үй алсак деп эңсеп жүрүшкөн. Анан бир күнү эле атам телефон чукулуп YouTube'дан Келечек кооперативин көрүп калат. Анан ошентип Келечек менен кабарлашып, Назгүл эже баарын түшүндүрүп берди. Консультантыбыз биздин, э? Менеджер. Анан кийин ал баардыгын айтып берип, ошону 25%-ын биз төлөдүк үй алаарда. Калган пайызын Келечек кооператив төктү да. 100-чү очередке келген уже бизге айтты, үй карап баштаңыздар деп. Өздөрү чалды, э? Өздөрү чалды. Шаардан үй издедик. Үй издөө деле оңой эмес экен. Аябай көп издешти. Анан ошентип ушул үй туура келди өзүбүзгө. Көңүлгө жаккан үйдү таптыңар. Көңүлгө ушул туура келди, анан ушул үйдү алдык. Азыркы учурда өзүңүз ушул жаңы үйдө кандай сезип атасыз? Баягы жаңы үй да барбыр. Жаңы үй сезимдер өзгөчө болуп атат. Сонун экен. Өзүңүн үйүңдө башка жерде жакшы. Азыр канча жаштасыз? 17-де. 17-де. Бойдок экенсиз, үйдө жалгыз жашайт экенсиз, тамак аш кандай болуп атат анан? Тамак ашты жазып атат, эжемдер бар. Келип жасап берип турушат, э? Майлуу сүттүү үй болсун, Сагындык. Дайыма ушул үйлөрдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Сиз үйлөнгөндө той кылса келели дегендей, э?